Leйлек районунун Кең Талаа айыл аймагы аты айтып тургандай адырлуу талаа жерлери көп аймак. Кең Талаада бош жаткан 100 гектар жер өздөштүрүлүп, президенттин демилгеси менен башталган Жашыл Мурас программасынын алкагында бак тигилди. Biz proyekt менен 3 жылдык проект жазганбыз. Келечекте биз 3 жыл багып, ору сыркоодан ажыратып, дарылап, түшүмгө кирет 3 жылдан кийин. Өзү 2 жылдык көчөт, 5-чи жылы түшүмгө кирет. Ошол жылы биз айыл өкмөткө өткөзүп беребиз. Андан ары айыл өкмөт жакырчылыкты жою максатында бактарды элге мындай колунда жогураак дейбизби, кандай дейбиз, эми колунда жок десек туура болбой калат, элге бөлүп берет. 20 миңден ашуун бадам көчөттөрүн отургузуп чыгуу үчүн жергиликтүү тургундардан ондой адам жумушка тартылган. Bir жума ичинде көчөттөрдү тигип чыгышкан. Эми тамчылатып сугаруу системасын орнотууга даярдык көрүлөт. Анан дагы бир жакшы жери бизде бул жерде жайыт болуп 100 гектар жерди биз азыр өзүбүз дагы күбөсү болдук. Баягы такыр болуп көп жер бузулуп калыптыр да. Мына көчөт болуп, эме болуп, бак болуп, ограждение болгондон кийин азыр адистер айтты ки, ошо 5 жыл, 10 жылдын ичинде ошо бузулган жерлер калууга келет деди да. Чек арадагы айылга бадам көчөттөрүн отургузуу багбанчылыкты өнүктүрүү долбоорунун уландысы. Былтыр Кулунду айыл өкмөтүндө 144 миңден ашуун мөмө жемиш өсүмдүктөрү отургузулган. Ар бир айыл өкмөткө өткөрөбүз деп буюрса пландарда бар. Башка айыл өкмөттөргө да пландалып атат. Эми бул жерлердин шарты, климаты, ушул өсүмдүктөр, ушул климатка туура келген сортторун отургузуп атабыз да. Себебинде бадам өсүмдүгү ушул Мурас айылына, Кең Талаа айыл аймагына ыңгайлуу болгондуктан ушуну иш-чараны ушул жакта өткөрүп атабыз, бадам өсүмдүгү. Баткен боюнча жүргүзүлүп жаткан Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында бак-дарактарды отургузуу иш-чарасы 11 мартта башталды. Ага бир катар министрликтин өкүлдөрү жана парламент депутаттары катышып, көчөт отургузушту.